мындайсың, иштеп бүттүң, бересиң дейт. Көз жашын төккөн бул жаран Кадамжай шаарынын башчыларына нааразычылыгын билдирүүдө. Анын айтымында 10 жыл мурун шаар ичиндеги муниципалдык 108 квадрат метр жерди ижарага алган, илгери үмүт менен ишкердик жүргүзүп тиричилигин өткөзүп келген. Бирок келишим мөөнөтү аяктап жеңил курулуш турган жерди кайрадан мөөнөтүн узартууну көздөп жергиликтүү бийликке мындан бир топ жыл мурун кайрылган. Бирок ошол мезгилдеги бийлик келишим убактысы бүтөөрүнө аз калганын айтып, бүтөөр замат келишим менен кошо жерди иштетүүнүн багытын өзгөртүп бермей болгон. Мурунку бийликтин убадасын азыркы иштеп жаткан шаар мэри канааттандырбай койгонуна ишкер нааразы болуп келүүдө. Бул жерде кызыкчылык аркадагы эмес да, бул өздөрүнүн кызыл книгасы бар. Ошолорду колдоп атат. Алардыкы деле мыйзамсыз. Азыр каласыңа өтүп көрсөтөм. Центральный канализациянын үстүгө стройка баштап атат. Бизде акыйкат жок. Именно мана Бегалин Турдалиевич буга окшогон мэр бизге окшогон бизнесмендерди колдобой, наоборот кордойт. Кабинетке кирсем дайым ыйлап чыгып кетем. Алгаш жер тилкени алганда авто токтомого багытталган, бирок андан киреше тапмак тургай ижара акысын төлөөгө да каражат чогулган эмес. Ошол себептен ишкер жеңил курулуш куруп, бардык тиешелүү тараптардан макулдук алганын айтууда. Дар-дармек саткан чакан күркөө иштетүү менен ал мамлекетке бир топ пайда тийгизип жатам деген ойдо. Айтымында кары-картаңдар жана пенсионерлерге колдоо көрсөтүп турарын айтат. Андан тышкары мамлекетке жылына миллиондогон сом салыктарды төлөөрүн жүйө келтирүүдө. Шаардык бийликтин каалгасын бул убакка чейин бир канча жолу каккылап, майнап чыккан эмес. Эми өлкө башчыга гана кайрылууга аргасып болгон. Не үчүн бул жерде акыйкаттык жоголуп кеттиби? Неге манеке? Манабы центральный канализация бу чирип турат. Бул жер жарылып кетсе эмне болот? Ачо буларга мүмкүнбү? Неге бизге мүмкүн эмес 5 жылга улап турганга? Жекишкердин айтымында жерди иштетүү мөөнөтүн шаардык бийлик узартпай койгонун жөндөүү себеби бар. Ага негиз катары Гүлбахар Басированын тилкесинде чектеш жайгашкан соода борбору курулуп жаткан. Ошол себептен ишкердикке тоскоолдук болуп жатат деген пикирде. Жаңыдан курулуп жаткан курулушта талаптарга жооп бербейт. Анткени курулуштун алдында канализация түтүктөрү калып кеткен. Мыйзам боюнча жер алдында чарбалык түтүктөрдүн үстүнө курулуш курууга жол жок. Жок, бетонду биз ошибочно куюп алдык. Мен жогумда усталар эметип коюптур. Буну биз бузабыз. Канализациянын үстүн буза турган болдук. Ошо келишимге келгенбиз. Муну бузуп, турбанын эки четинен 2 метрден таштап беребиз. Биз макулдугун эметкенбиз да, келишим түзгөнбүз. Ошол биз проблема жаратпай турган кылып кылабыз деп сүйлөшүлгөн да. Шаар башчысына жогорудагы кайрылууга жол алуу үчүн каалгасын кактык. Шаар башчысы баары мыйзам чегинде болуп жатканын айтып, ишкерлерди колдой турганын билдирди. Ал эми мыйзамсыз курулуштардын жүрүп жатканынан кабары жок өңдүү. Биздин шаар кеңешинин депутаттарынан бул маселе көтөрүлүп, мыйзамдуулугун карагыла деп, ошону жылдыргыла деп жолду кеңейтүү максатында билесиңер да мыйзамсыз курулуштар боюнча иш чаралар жүргөн. 2 жыл болду бул нерсени мындай катуураак башталгангачы. Ошол негизинен азыр сотко берилип, мыйзамдуу жагы каралып атат. Басированын жактоочусу деп өзүн тааныштырган жаран Кадамжай шаарында бир топ мыйзамсыз иштер бар деп ишенимдүү айтып келет. Ал эми ишкерлерге карата жасалган бул мамиле азыркы бийликтин саясатына карама-каршы аракет деп баалоодо. Андан тышкары ушундай суу түтүктөрүн тарткан жана башка жумуштар бар да. Ал жумуштар деле аябай сапатсыз жасалган, ушундай бир жасалган жумуштар өз максатына толук кандуу жеткен эмес. Жасаган стройка курулуштары эч кандай строительный экспертизалар жасалбай туруп эле өз башымча эле өз билемдик менен салынып атат. Басып аткан асфальттары, тротуарлары бүт сапатсыз. Аларды эле мамлекеттик органдар текшериш керек. Ошондой жумуштар өтө көп. Ишкер менен кала башчысы Бакыт Бегалиевдин ортосунда пикир келишпестиктен улам. Ишкер кала бийлигин сотко берген. 3 баласын багып жаткан жалгыз бой эне үнүн бийлик органдары угаар деген үмүттө турат. Эми борборго барып өлкө башчысына кайрылганда даярдык көрүп жатыптыр. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Дорньюз.